Программабызды улантабыз достор. Азыр болсо биз сүйүп уккан ырларын сүйүп уккан эжекебиз дагы келди. Сонунбү Кадырова бизде бүгүн эфирде конокто. Саламатсызбы? Арбаңыздар, урматтуу 5-каналдын көрөрмандары жана Ниязбек, жакшы отурасыңарбы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Миң мертебе шүгүр. Баары жакшы, алты сануу саган дегенде. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу сиз жакшы бир долбоор чыгарып атыптыр. Элдик талант деп ушундай жакында концерт берет экен деп угуп анан чакырдык. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Эми быйыл мамлекетибиздин башчысы дагы тарых жана маданият жылы болсун деп элдин бардыгын маданиятка көңүл бурууга чакырбадыбы? Ооба. Бул абдан жакшы колдой турган саамалык болду. Негизи кыргыз эли касиеттүү, өнөрлүү, өнөргө бай эл да. Оозунан мен бул дүйнөдө бир дагы өзүнүн тарыхын ырга айландырып сайраган элди, кыргыздан башка элди көрө элекмин. Өзүбүздүн тарыхыбызды дастан кылып айтып жүргөн элбиз, касиеттүү элбиз. Ошон үчүн биздин эл турган жерден ырдайт да. Мен ырдабаган бир кыргызды көрө элекмин чындыгында. Элди кыдырып жүрөм, журналист катары дагы, ырчы катары дагы эл кыдырып жүргөн кездерде ырдагысы келген адамдарды көп көрөм да. Көздөрү жайнап, мени качан ырда дейт экен, сен дагы ырдайсыңбы деп сураса экен мени, мен дагы концертине кошуп алса экен деп турушат да элдерчи. Анан ошондон улам жүрүп олтуруп, бул өзү негизи эл менен иштөө, элди ырдатуу деген башынан эле баягы мен журналисттик ишмердүүлүгүм башталганда эле башталган. Алтын тизме деген долбоор менен чыкканбыз. Анда биз көчөгө камераларды коюп алып, нары бери өткөндөрдү ырдатып, ырдайм деген адамдын баары ошол жерге ырдачу. Анан ошол менен жүрүп олтуп, сен мени качан ырдатасың деп, кийин ал проекти долбоор жабылып калгандан кийин деле жолукканда мени качан ырдатасың деп жүрүштү да. Жабылып калса эле баары баягы жүрөккө элге сиңип кеткен. Мен баары ушуга барып ырдабасам болбойт деп ойлоп жүргөндөр бар да. Ооба да. Жетишпей алгандар, ат чалбай алгандар көбүнчөсү. Эмнеге мен неме кылдым? Таң калдым баарына да. Ошол биз көчөдөн ырдатып тартып аткан мезгилдерде эжелер келип ырдап, бир эже ыйлады да кадимкидей. Мен ошондо бир элге бир жакшылык, жакшы нерсе ачып аткан турбайбызбы деп ошол абдан катуу таасир берди. Анткени айтты, мен ушул сахнага чыгып, ушул эфирге чыгып ырдоо менин 40 жылдан берки максатым болчу дейт. Ушуга мен жеттим бүгүн деп ушунчалык толкундан ыйлап алыптыр да. Ана демек, мындай экен да, адамдар мен ошондой кылсам болот эле деп жүрө берет экен, бирок ошого жол ачылбай, ошого мамлекет тарабынанбы, маданий кызматкерлери тарабынанбы мындай бир колдоо сыяктуу ушул элди колдоп жиберген бир долбоорлор болсо, элге жакшы нерсе экен да. Буга окшогон нерсе бизде Советтер Союзунун убагында ыркесе деген бар эле. Ыркеседен ырдап, анан атактуу ырчы болуп кеткендер бар. Ыркесеге ырдап чыгып жүрүп, ыркеседен өздүк көркөм чыгармачылыгы деп койчу ал кезде. Ошентип жүрүп, ошол өнөргө, адамдардын өнөрүн өстүрүүгө көңүл бурулат эле ал кезде. Андан кийинки мезгилдерде бурулбай, ар ким өзү менен өзү болуп калды да. Ким ырдаса ошол барып, акчасы болсо ошол ырдайт, мүмкүнчүлүгү болсо ырдайт. Анан мүмкүнчүлүгү жоктор, мен ырдасам болот эле деп өмүр бою ойлоп жүрө берет да, бирок ырдай албайт. Анан ошондон улам ушул долбоор пайда болду. Буюрса 9 март күнү Улуттук филармонияда 3-чү концертибизди коебуз. Элдик талант атабызга. Элдик таланттын эки концерти өттү. Буюрса сиздердин колдооңуздарга рахмат. Мурдатан бери чыгып эле жүрөбүз, 5-каналга дагы чыгып. Андан сырткары ЭТР каналы ушул долбоорду түздөн түз колдоп атат, ошол жерден кетип атат. Ушул журналисттерге, кесиптештериме абдан ыраазычылыгымды билдирем. Ушул элдик долбоорду колдоп аткандыгы үчүн. Бул эми чындыгында элдик иш экен да. Элдин ичиндеги ачылбай жаткан өнөрлөр чындыгында баягы ырдабай жүрө берсе кээ бир адамдар ооруйт экен. Мына оорулардын баардыгы ошол өнөрүн чыгарбагандан улам пайда болот экен да. А мен эмнени эми байкап атам, мына январь айында баштаганбыз. Анан биз дайыма жолугуп, репетиция жасап, концерттерди өткөзүп атабыз да. Ошондо баягы мындай башкача болуп, өзүн бир жашоодон бир үмүтүн үзүп койгон сыяктуу болуп, анан бирок ырдап көрсөмбү деп мындай сууз келген адамдардын көзү жайнап, көзү жанып, жүздөрү ушунчалык нурданып,
башкача адам болуп калганына мен өзүм таң калып атам да. Көздөрү күйүп калат. Көздөрү кадимкидей күйүп, анан кийин баягы үнү да ичине түшүп кеткен болот да. Биринчи күнү ырдагандачы. Анан экинчи күнү, үчүнчү күнү анан бир концертке чыккандан кийин баягын тааныбай каласың. Үнү дагы башкача, өзү дагы. Демек, ошол кандайдыр бир деңгээлде адамдын ден соолугуна, адамдын өзүн өзү жакшы сезүүсүнө дагы чоң демөөр экен да. Ошолорду неме кылып өзүмчө сүйүнүп атам. Негизи бир кандай экенин билбейм, жакшы бир иш баштадым окшойт деп, анткени элдер өздөрү да колдоп атышат, элге да рахмат, элдер ырдагандар келип атат. Анан ырдагандар болсо, келсе мен телефонумду жашырбайм, айтып койсом деле болот. 0700 21 0019 деген номерге чалсаңыздар, ырдагысы келгендер, элди күлдүргүсү келгендер, ыр жазгысы келгендер, көркөм окугусу келгендер, деги эле баардык өнөрдүн манас айткысы келгендерден баштап күү черткендердин баардыгын чогулта беребиз. Демек, бул элдик талант концерти 3-сү 9 март Улуттук филармонияда. Филармонияда болот. Саат 6-да башталат. Филармонияда билесиздер, концерт убагында башталат. 6-дан кечикпей келиңиздер, башталышын көрбөй каласыздар, кечигип калсаңыздар. Чоң рахмат, кызыктуу маек уруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Анан тиги мен немени айтып коеюн, биздин концертибиздин ырдаган ырчыларды башынан аягына чейин аккомпаниатор болуп, ошолорго өзүнүн аккордеонун ойноп берип, коштоп, колдоп менен чогуу келди. Кубанычбек Эсеналиев деген агайыбыз азыр ошол кишиге сөз берет болушуңуздар керек. Ал киши биздин долбоорго түздөн түз өзүнүн жардам берип атат. Ыраазычылык билдирип инсандын чыгармасына, жандуу үн менен аткарган чыгармасына бир нече көзүрмөмдөн кийин күбө болобуз, достор. Азыр болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү майрам жакындап калды, кантип гүл тандаш керек деген суроого жооп бере турган бир материалга бурабыз. Алдыда Бишкек Флаверстан жакшы бир материал. Көрөлү, андан жолугушабыз.